Сессиянын жүрүшүндө Баткен шаарынын 2022 жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардын инфратүзүмүн жана архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн түзүлгөн иш чарасын бекитүү жөнүндө, Баткен шаарынын аймагында маршруттук таксилердин төлөм акыларын бекитүү жөнүндө, Баткен шаарынын 2022 жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардын инфратүзүмүн жана архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн түзүлгөн иш чарасын бекитүү, инвесторлорду тартуу жана Баткен шаарын өнүктүрүү жөнүндө сөз болду. 4. GT, социалдык маданий медицина билим берүү, спорт жана башкалар. 3. 8. Жоболорду бекитүү, наамдарды ыйгаруу, атуулдук сыяты, көчөлөргө объектилерди сын берүү. 9. 9. Тарифтер, салык жыйымы, реклама акысы, таштандылардын жана 200 таза суунун акысы, жайыт акысы. 8. Ошондой эле шаардык кеңештин 2021 жыл ичинде аткарган иштери боюнча төраганын отчету жана Баткен шаарынын мэринин жыл ичинде аткарган иштеринин абалы тууралуу мэрдин отчету уктурулду. Баткен шаардык мэриясынын 2021 жылдагы ишине жергиликтүү депутаттар бир добуш менен канааттандырарлык деп баа беришти. Сессияда биз мэриянын отчетуну 21 жылга канааттандырып деп табылды. Мэрдин берген отчетуну 2020 жылга канааттандырылды деп табышты. Бул жерде бизде айтып кете турган нерсе ар кандай себептер менен бизге тиешелүү жок болуп, өткөнкү жылкы STEM гранттан 3 проектибиз калып кеткен. Анан основной жумуштан 9 жумушубуз калып кеткен. Ошолорду ордуна башка жумуштар чыгып, тез аранчта бүтүрө турган. Ошол 9 жумуш аткарылган. Баткен шаардык кеңешинин 7-чи чакырылышынын кезектеги 6-чы сессиясынын жүрүшүндө Чет булак кварталы тарапка Түркия мамлекети тарабынан курулуучу көп кабаттуу үйлөрдүн, соода түйүндөрдүн, социалдык объектилердин курулушуна долбоорун жасоо тууралуу сөз болду. 41 гектар жерди биз Чет булак кварталы жактан берип атабыз. Азыр сессиядан караштырып, буну бекитсек, аны түрк инвесторлору келип ошол жерге бир шаарча курат да, бардык социалдык объектилери менен, ошол жерде бакчалары менен, мындай айтканда VIP класс деп ошол жерге 5 жылдык, мен угушум боюнча ал ошол ишкер айтып атат экен, 5 жылдык ипотека кылып берем. Баткен шаарынын социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн бир топ кызматкерлер ардак грамоталары менен сыйланды. Бактыгүл Мирадилова, Арзу Галымбетова, Куштар Абдикар уулу, Нурньюз, Баткен облусу.